Серептүү телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Бишкектеги Ак Ордо конушундагы үйлөрдүн биринде түнкү саат 3-4 чамасында үйүнө уруу кирип, андан соң дал эле ошол үйдө жашаган 2 адам өлтүрүлгөн. Бул боюнча милиция маалымат берди. Ал эми окуянын чоо жайын, эмне кандай болгонун коңшуларынан, жакындарынан билүүгө аракет кылып көрөлү. 3 октябрга караган түнү Бишкектеги Ак Ордо жаңы конушунун Ынтымак көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде адам өлтүрүү фактысы катталган. Көзөмөл камераларынан алынган видеого кылмышка шектүү жаран түшүп калган. Окуя болгон жерде ага таандык баш кийим табылган. Окуядан каза болгон маркумдардын сөөгү Баткенде жерге берилди. Биз телефон аркылуу маркумдун атасына байланышканыбызда ал сөзүн мындай деп баштады. Мага биринчи мен туугандарым билген, анан мага айткан эмес да, мен өзүм больницада болчумун. Келчегим менен больницада болчумун ошто. Больницада эле мага эртең менен бар беришти. Анан аялымдын колдорун сайдырып, эме кылып, анан ошол жерден жөнөдүк. Анан аялымды алып жөнөдүм да. Мен үйгө келгиче билбедим мен. Үйгө келсем эле үйдөгүлөр кабарды билген экен. Мени күтүп турган экендер. Анан келгенден кийин кызым да айтты, балам келгиче балам жөнүндө айтпады. Кызымды кызып эле бала эмеде реанимацияда деп коюшту да. Анан эртеси келгенден анан айтышты, балаң дагы көзүн ачып калыптыр деп. Менен жашыбызды окшойт да. Ооба. Сен баягындай 2 адамды кылыш деген го. Ошо жүрөгү калбаптыр, алар эми баягы кичине нерсени көргөн да алар. Качып чыгышкан, жана келгенде жактай атканын көргөн. Алар ушундай. Коркпайсың. Уулуңуз менен кызыңызга канча жолу бычак сайылганы так айтылдыбы? Уулума 22, кызыма канча 14, 17 ушундай мен так биле албайм мен ушунун тегерегиден да. Бийлик өкүлдөрүнө мен айтарым, ушу кылдап текшерип, ошол кылмышкерди жоопко тартыш керек. Мен бир эмес, 2 перзентимди мен айрылып отурам да. Ошондайларды таап, өмүр бою түрмөгө калтырыш керек да. Ал эми дал ушул окуянын чоо жайы боюнча маркумдун кошуналары буларды айтып берди. Биз уктап атканбыз да. Уктап атсак эле эшигибиз да илинбей калып каптыр. Анан үйгө чуркап кирип жардам берип калачы деп эле келди да. Ал аялды мурда көргөн эмесмин. Мындай өтүп жүрүп эле, мындай үйүн эле көрчүбүз да, могул жактан өтүп барып эле. Анан кирип келген, баарыбыз тең шок болуп эле туруп калдык, андан коркуп эле калчылдап, эмне болду десек эле эме деп калды. Күйөөм менен кайнэжемди бирөө эме бычак менен сайгылап кетти депчи. Анан ким сайгылап кетти деп ушинтсек эле ууруу кирди үйгө. Уктап атсак эле күйөөмдү сайгылаптыр деп ошентти. Ойгонуп кеттик деп ошентти. Кичинекей балдар менен келди. Кичинекей балдардын баары кан, 3 баласы менен келди. Чоңу 2-класс экен, анан 4 жашта, анан кичинекейи бирден жаңы эле өткөн окшойт. Баары башынан бутуна чейин кан болуп кетти. Ошо тиги сайгылып атканда эме кылып калды дейт. Алаксып атканда терезеден качып чыктым дейт. Ошону эле айтты бизге. Балдары менен качып чыккан экен. Балдары менен. Балдарды биринчи терезеден чыгардым дейт. Анан чыгаргандан кийин эме кылдым дейт. Тиги карасам кайнэжем сайгылып аттыр дейт бычак менен. Тигилер калганда өлтүрүп деле коймок экен. Анан эми может да. Ошол маалда алаксып атканда чыгып кеттим дейт. Анан сиздер ошо эме болгон кезде. Анан үйгө келгенден кийин анан биз бу жерден милиция чакырып бердик. Милициялар бат эле келип калды, бир жарым саатта эле келип калышты. Ошо келишип эле анан сурашып, бүт курчоого алынып ошондой болду. Келинини, аялыны, балдарыны коргоп калыптыр эркин. Баягы немелер менен алышып, баягы ууру бала менен алышып коргоп калыптыр да. Аялы мунан нары түндө келип, буга такылдашса булар караңда коркуп ачпаптыр. Мындан анан нары качып барып ол айылда бир үй бүлөгө кирип анан такылдатып. Мына коңшунун камерасына түшүп каптыр. Жалаң аяк качып кетип атканыны деп. Бизге кирсе бою деп биз анан шөнтүп калдык да. Убактыраак эле жалаң аяк башка шокуна шүдүрүм жамгыр жаап турат. Ошол биздин билгенибиз эле ошонун кийин эч нерсе менен кабарыбыз жок. Келет милициялар ошол. А негизи мурун кийин бул үй бүлө менен киришип чыгышып турат белеңиздер? Жок, биз эми келдик да. Келген күнүбүз эле ай келдиңиздерби деп эле бизден кабар алышып койду. Учурашып койду. Анан эртеси күнү бир эле аш бышырып келди келин. Биз менен Кудай экенсиздер. Аш жеп коюңуздар деп. Ошол эле башка эч мамиле кылган жок. Келгенимде 2 марта көрдүм ушу келинди. Ошондон кийин көрбөдүм. 2 кат келин үйдөн чыкпайт. А ошондо
келинчеги кош бойлуу болчу, жолдошун, анан ошо жолдошунун бир тууган эжесин бул үйдө өлтүрүп кетип атабы? Бир тууган эжеси бар экен, сал сүйлөбөйт экен ал эжеси. Бир тууган эжеси менен ушу икасын өлтүрүп кетти. Балдарга тийише албаптыр да. 3 баласы бар. Келин өзү бичара бойдо бар экен. Биз бул үй бүлө менен ушу 1 жылдан бери кошунабыз. Как үй бүлө катары жакшы үй бүлө, аябай эле тынч үй бүлө. Ошол күнкү окуяны мындай ызы чуу бир нерсе уктуңуздарбы ошол күнү? Кызым угуптур, ошо кичине урушуп атканын уккандай болгом, кечип жатканынан. Уккандай болгом деди, анан кийин мен эми көңүл бурган жокмун. Анан үйдүн ар жагынан заброшенный эмес, жашай элек үйдүн ичинен мындай бир телефон өчүп көргөндөй көрдүм. Эми көп деле маани берген жокмун деди. Күйдү кайра өчүп калды деди. Монун ар жагында эме киши жашабаган үй барбы? 2 үй бар да, бирөөсүндө ошо булардын үйлөрүнүн артында да ошол үй. Ошондой биз жакта ошо айнек ошол жакка чыгып турат. Анан могу астында да. Анын артында бар ошо мындай көрүнүп турат да. Сездик, бирок мындай коркунуч сезим болуп мен бирок чыктым. Чыксам уже да кетип калыптыр да, жок экен, бирок суу мындай эме болуп калыптыр эшиктин астычы. Суу болуп калыптыр. Эме атыма неме кылып бир 3-4 жолу кыйкырды да. Кыйкырып эле анан кийин баардыгы эле эме болуп калды. Аябай катуу болду го, ким экен бул деп, ачпай эле койчу деп ушинтип анан кийин чуркап келип, "Ой, менин атымды эме кылып атат" деп ачтым, ачып эмеден террасасынан чыгып алып жакты карап, биякты карадым. Эч ким жок экен, бирок асты ошо суу болуп калган эле көрүп да. Так мындай эме кылган жокмун. Ошол маалда тынч болуп калганда бул үйдөн эч кандай дагы эчтеке уккан жоксузбу? Болгон жок андай. Ал качып чыккандабы, жок, уже уккан эмесмин. Ал чыгыптыр кайра, ушинтип эле ворота ачылып калыптыр. Мындай болуп анан дальше чуркаган экен да, байкуш просто жакын болуп калды да биздики дагычы. Ойлоду биздин артыбыз дагы чыкты деп ойлочу. Ойлоду окшойт. Бирок ушул жактан эле чыккан окшойт, эми ушул жакта эле эме кылышып атты да. Башында эме дешип аткан, уруу болду депчи. Анан аябай көп машиналар келгенинен эме болду. Биз да переживать эттик, аябай бирок коркуп, мындай эме болдук да. Балдар да коркуп, бияктан аябай эле эме болушуп атат. Чыга алышпай эле кечке малчы уже. Аталган иш боюнча Ички иштер министрлиги мындай маалымат берди. 2025 жылдын 3 октябрына караган түнү Бишкек шаарынын Ленин районунун Ак Ордо жаңы конушунун Ынтымак көчөсүндө жайгашкан үйдүн биринде болгон адам өлтүрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Көзөмөл камераларынан алынган видео жазууларда кылмышка шектүү жаран түшүп калган. Урматтуу жарандар, эгерде сүрөттөгү адамды таанып, анын жүргөн жери жөнүндө маалымат билсеңиздер, милицияга кабарлап коюуңуздарды өтүнөбүз. Маалымат берген адамдардын жеке коопсуздугу жана купуялуулугу толук сакталат. Тергөөгө көмөктөшкөн жарандар үчүн сый акы каралган. Маркумдардын туугандары бул иштин кандайдыр бир жагдайларын жарыялоого каршы экенин эске алып, кошумча маалымат берүүдөн баш тартабыз. Тергөө иштери толук аяктап, шектүү жаран кармалгандан кийин коомчулукка расмий маалымат берилет. Маркумдардын каза болгонуна байланыштуу Сереп ТВ телеканалы маркумдун жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат.